Президент Өзбекстанга 49 жылга берилген 4 пансионат боюнча үн катты. Президент Садыр Жапаров ысык көлдөгү 4 пансионаттын Өзбекстанга башкарууга 49 жылга ижарага берилиши тууралуу Кабар улуттук маалымат агенттигине комментарий берди. Анда 4 пансионат үчүн эки өлкө соттошуп, ушул жылы эл аралык сотто Кыргызстан утулуп, $40 миллион төлөмөр болуп калганын айтты. Жапаров ал 4 пансионатты саталы десек, $40 миллионго эмес, $4 миллион эч ким сатып албайт деп, мындан улам Өзбекстан менен сүйлөшүп, акчаны төлөбөй эле ижарага берүү чечилгенин белгиледи. Ошондой эле Жапаров 2016 жылы аталган пансионаттарды Кыргызстанга кайтарган ошол кездеги премьер-министр Темирсалиевди популисттик кылган деп сындады. Буга чейин мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиги бул боюнча түшүндүрмө берип, Дилором, Золотые Пески, Рухат жана Бустан пансионаттары узак мөөнөткө Өзбекстанга 49 жылга пайдаланууга, ал эми жери ижарага берилерин, келишимге ылайык бул эс алуучу жайларга инвестиция салынып, оңдоп